Биз Бишкек шаарынын тургундарынан кыскача сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Сурамжылоодо биз акчаңызды кайда сактайсыз, үйдө же банкта боюнча сурап көрдүк. Анда шаар тургундарынын ойлору менен бөлүшүңүз. Анча мынча мындай туюлткан акчаларыбызды банкта сактайбыз, депозитте. Үйгө сактагандан коркосуз? Албетте. Или карточкаларда болот. Аны баягы карточка менен эсептешебиз көбүнчө. Наличка аз эле болот да, жолго Акчаңызды кайда сактайсыз? Үйдөбү же банктабы? Негизи менин оюмча банкта дагы сакташ керек. Но если, это уже надо делить, какие расходы. Если более серьезно, то в банке. Если для своих личных целей, то лучше дома и, может, у родителей. А сиз кайда сактайсыз? Я и в банке, и дома тоже в сейфе храню. Мен негизи өзүм студентмин. Студент болгон үчүн белгилүү болгондой Кыргызстанда студенттерде анча деле акча сакталбайт. Ошон үчүн көбүнчө университеттин картасында сактайбыз. Мен акчамды банкка сактайм. Анткени үйгө сактасам корком. А банкка сактасам кооптуу. Кооптуу эмес да, ошон үчүн мен банкка сактайм да. Кайсы банктын кызматын колдоносуз? Мен компаньон банкынын кызматын колдоном. Ошол жер мага ылайыктуу. Үйүмө да жакын, проценттери жакшы, элди тейлегени жакшы. Анан ошон үчүн мен компаньон банкына барам. Акчаңызды кайда сактайсыз? Акчамды карточкада, анан электронный вариант приложение менен колдоном. Үйдө банкта сактабайсыз? Жок. Эмнеге? Эми өзүмө айга жетиштүү акча болот. Ошону. Акчабызды азыр үйгө сактаган ар бир жаран үйгө сактабайт. Менин билишимче бардыгы банкка сакташат. Саламатсыңарбы, Суперкежи порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз финансылык сабаттуулук жөнүндө сиздерге айтып беребиз. Аны бизге Компаньон банкынын адиси Кыял Исаакова айтып берет. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Суперкежи порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн финансылык сабаттуулук боюнча сөз кылып өтөлү. Финансылык сабаттуулук деген эмне? Ал эмне үчүн керек? Финансылык сабаттуулук бул чыгашаларды жана кирешелерди башкаруу жана ошондой эле каржы капиталыңызды туура бөлүштүрүү. Негизги максат бул чыгашаларыңыз кирешеңизден ашпаганын камсыз кылуу. Финансылык сабаттуулук сизди каржыңызды пландаштырууга үйрөтөт жана ошондой эле сарамжалдуу болууга тарбиялайт. Финансылык сабаттуулук ар бир адамга керек. Колунда бар адамдар финансылык сабаттуулук аркылуу өз байлыгын көбөйтө алышат. Ал эми кирешеси аз адамдар каржы башкаруу жөндөмү аркылуу жаңы деңгээлге чыга алышат. Жана ошондой эле финансылык сабаттуулук аркылуу сиз өзүңүздүн финансылык максатыңызга жете аласыз. Жакшы экен, анан финансылык максат деп калдыңыз, ошону түшүндүрүп берсеңиз. Ар бир адамдын кыялдары бар, туурабы? Азыркы учурда менин кыялдарымдын бири бул жаңы iPhone алуу болуп турат. Демек, бул iPhone алуу менин финансылык максатым. Кыскача айтып өткөндө, финансылык максат бул акча аркылуу жете турган кыялдар жана максаттар. Сиз азыр iPhone деп калдыңыз, бирок ошол iPhone алуу финансылык сабаттуулукка туура келеби сиздин оюңуз боюнча? iPhone алуу финансылык сабаттуулукка туура келеби деп сурап калдыңыз. Эгерде сиз акыркы акчаңызды достор арасында мактануу үчүн iPhone'го сарптасаңыз, бул сиздин сабатсыздыгыңызды билдирет. iPhone алуу болсо, экинчи учурда iPhone алуу сиздин ишиңизге же болбосо окууңузга керек болсо, бул алдыга карай умтулган инвестиция болуп саналат. Финансылык максатка жетүү үчүн кандай жолдор бар? Эмне үчүн финансылык максатка жетүү кыйыныраак? Финансылык максатка жете албагандыктардын себептеринин бири бул бюджетиңизди көзөмөлдөбөйсүз, жана чыгашаларыңыз кирешеңизден жогору, же болбосо күтүлбөгөн чыгашаларыңыз, андан тышкары акчаны туура топтогонду билбейсиз. Максатыбызга жетиш үчүн толук камдуу анализ жасап өтүп, анализдин жыйынтыгы боюнча кандай чыгымдарды кыскартуу болоорун биле аласыз.
Мисалы сиз бир айда 2-3 жолу кафеге барсаңыз, бир жолуга чейин кыскартып же кандайдыр бир керексиз кийим буюмдарды сатып алуудан баш тартып, ал эми үнөмдөлгөн акчаны максатыңызга жумшаганыңыз туура болот. Каражатты туура колдонуп жана үнөмдөө бул финансылык сабаттуу адамдын сапаты. Анан анда кийинки суроо болсун, акчаны максатыбызга кантип топтоп баштасак болот? Эгерде максат аныкталса, анда максатыңызга карай шашпай кадам таштай башташыңыз керек. Айлык кирешеңизден белгилүү бир пайызын бөлүп коюңуз. Мисалы 10%. Жана бул каражатты үйдө жастыктын астында топтоо кооптуу жана натыйжасыз. Азыркы учурда каражатты топтоонун көптөгөн жолдору бар. Каражатты топтоонун гана эмес, көбөйтүү жолдору бар. Эффективдүү жолдорунун бири бул депозит. Мисалы сиз Компаньон банкында депозит ачсаңыз болот. Депозит сиздин муктаждыктарыңызга жараша таңдалышы мүмкүн. Мисалы биздин банкта азыркы учурда топтолуучу депозит, пенсиялык депозит, мөөнөттүү депозит жана онлайн депозиттер бар. Айтмакчы бир чоң жаңылыш бар. Эгерде сиз байлардын гана депозиттик эсеби бар деп ойлосоңуз, бул өтө чоң жаңылыш. Сиз аз өлчөмдө болсо дагы топтоону баштасаңыз болот. Бизде терминал депозитиңизди бөлүмгө келбестен терминалдар жана мобилдик тиркеме аркылуу толуктасаңыз болот. Эң ыңгайлуусу бул мобилдик тиркеме аркылуу. Жана мисал келтирип кетсек, бизди Компаньон банкынын сайтында жана мобилдик тиркемеде депозитти эсептөөчү калькулятору бар. Бул жактан кандай суммада толуктоону баштап жана мисалы үчүн мен 2000 сомго депозит ачсам, максатыбызга карай кадам таштаганга жараша 2 жылга деп айтып коеюн. Ай сайын толуктоону 3000 сомго өткөрсөк, 2 жылдын ичинде 81.000 сом 204 сом топтойбуз. Анын ичинде 10.000 сом сиздин депозиттен түшкөн кирешеңиз болот. Анда жакшы экен. Урматтуу окурмандар, биз бүгүн сиздерге ушул акчаны кантип топтосок болот, максаттарыбызга кантип акчабызды чогултуп жетебиз, жалпы саналганда финансылык сабаттуулук ал эмне деген суроолорго бизге бүгүн Компаньон банкынын адиси Кыял Исакова жооп берди. Сиз убакыт бөлүп биздин кызыктуу суроолорубузга жооп бергениңизге сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анда урматтуу көрүүчүлөр, кийинки дагы ушундай пайдалуу эфирде жолугушканча саламатта туруңуздар.